Bir jigit айтады. Атабыз өтіп, атадан қалған дейді, bir қарындашым өзім бар дейді. Қарындашым тұрмышқа ұзатқанға 1,5 жыл болды дейді. Bir жолы күйеу баланыға барбаппын дейді, өзінше бой көтеріп дейді. Бечара апам тирүүндө шулардын карым-катнашын бекемдейин деп дейт. Bir идиштер түйүндөрдү, баштыктар түйүп берип, карындашың апарып бер, карындашың алып бер dedi. Апамдын сөзүн эки кыла албайды, күйөө баланын астанасына аттап барган эмесин турмушка чыккандан бери дейт. Алып барып звонокту бассам дейт, акаң кетип атат сага десе дейт. Карындашым мен жакшы көргөн шоколадты алып тур, мен жакшы көргөн кичине жумурткасы кууруп, мен жакшы көргөн чайды дамдап отуруптур дейт. Звонокту бассам чыгып сүйүнүп алып дейт. Атамдын жыты сизден келет деп кучактап эркелеп, көзүнө жаш агып дейт. Буюмду берип алып кирип кет, кайтайын десем дейт, көтөрө албадым дейт, көтөрө албайт экен. Карындашыма ичим ачып көтөрүп алып кирип бердим. Кетейин десем, кухняга кириң деп мажбур мени киргиз. Кирсем ошо мен жакшы көргөн нерселер кылып коюптур дейт. Bir үйдө өскөнбүз, мен эмнени жакшы көргөнүн баарын билет дейт. Чайды ичип бүтө элек экинчисин окуя коет дейт. Кайын сиңдиси келди дейт, 8 жашта. Сизде ушундай акаңыз барбы? Биз көргөн эмес элек го, тойдон бери көргөн жокпуз го. Тойдо көпчүлүктүн арасында акаңыз экенин да билбеппиз. Карындашым мага адвокат болуп, акамдын иши көп. Жумуш менен алек, үйдү карайт, балдарды карайт, апамды карайт, убакыты жок андаймын деди. Менин мага дейт адвокат болуп атат дейт. Чайханага барганга убагым бар дейт. Футбол ойногонго убакыт бар дейт. Достор менен дейт көлгө барганга убакыт бар дейт. Атамдан калган bir парчам карындашыма убакыт жок экен дейт. Bir малда телефон чалып дейт, күйөө балага дейт. Мен билем сиздин ишиңиз көп, акам сизди күтө албайт да, майли акам келип бизди bir кабарганы келген экен. Мен кабарганы келген эмесмин дейт. Мен апамдын алып барып жеткизгени келгенмин дейт. Күйөөгө мени мактанып атат дейт. Менин да таянарым бар, сөйнөрүм бар деп дейт. Ошо телефондогу мааниси ошо дейт. Сизге саламын айтты. Бизди сагынган экен, сизди көрүп кетейин деген экен. Алдын айтса сиз күтмөгө дегиз, бирдемелерди айтып атат дейт. Ана отуруп алып, ака эсиңизде жахин тополок ойнойт элек. Мен аяка жашынат элем. Мен сиздин пайпаңызды жуат элем. Патиңгеңизди тазалайт элем. Сиз менин чачымдан тартат элем. Кичинекей кезиздеги нерселерди айтып ыйлатты мени. Атам өтүп кеткен дейт. Анан шашып дейт чыктым дейт. Үйдөн чыгып дейт, машинама отуруп кетип атам дейт. Менин карындашым эшигинин алдында мен күзгүдө карап, мен да ыйлап баратам дейт. Менин машинам жоголгондон кийин анан дейт, күзгө көрүнбөгөндө анан үйгө кирип кетти. Бул жигер экен да. Мен айтайын деген, буларды тарбия берген сиздер да. Бар карындашыңды кабар ал, эжеңдин карындашын кабар алгын деп. Кээ бир эркектер бар, карындашы, жээндери машинесиге отурса, кабага кар жаап, же кээде эжеси карындашы үйгө келсе, ана дагым неге кептир дейт. Ата бар, эне бар келет да. Сен төркүнүсүн. Сенige келбей эмне келет? Туган урук, урматтуу эже кардар, пайгамбар бекерге айтпа, туган урук менен карым-катнашты бекемдегиле деп. Апам бар деп ойлонбостон тууру карабага келетилер. Апам өтүп кетти. Оштон мояга келгиче Мамасал акам Кудай рахмат кылсын. 7 жолу чалат эле. Кайтка жеттиң, келтасың арбы? Шорболе кылып коеюн, башка кылайын деп. Мана акам өтүп кетти азыр. Оштон Бишкектен келгиче эч ким чалып да койбойт. Кайтка келдиң да дебейт. Айтайын деген барыбыз тирүү кезде бирибизди кадыр бартайлы. Туган урук менен карым-катнаш бекем